Ошо балам 40 жашта, 39 да, 40. Аны өзүм кийинтем, эртең менен түнү өзүм карайм, кээде түн уктайт, кээде уктабайт. Акыркы күндөр уйкусу кем, аябай кем болуп атат, тартап кетти. Зонт менен тамак ичет, жутуусу кыйын болуп атат. Ошо больницага бар электе бас жокпу. Басып жүргөндө Турцияга деп аткан операцияга. Макул дедик элек. Анан кийин докторго барып келгенден кийин разный уколдорду берди да, булар шабагандай берди. Уколдорду бере берди. Хот жагабы, жакпайбы? Мен айттым, антибиотик жакпайт, жакпаган антибиотик бекер бербегиле десе, биздин иш беришибиз керек деп туруп алды да. Жаш балдар экен. Жакпаган антибиотикти эмнеге бересиңер? Таасир бербей атат десем болбой коюшту. Отур наракат. Наконец ушундай кылып койду да. Эчтеке баса албай калды, сүйлөй албай калды. Башым деп какшап, ыйлап чыкты да больницадан. Ошо келгенден кийин кичине өзүм нарак берак кылып, окутуп, сокутуп. Айтып берсеңиз, балаңыз буга чейин кандай болгон? Канча жылдан бери төшөктө ушул? Төшөктө ушу былтырдан баштап төшөккө болуп калды да. Демек, Мурда басып эле жүрчү. Басып эле жүрчү, э? Ооба. Россияга барып иштеп, э? Ооба. Азыр эми тамакты да жей албайт экен. Жутуусу жок болуп атат, жутуу кыйын болуп атат. Эмне менен тамактанат? Зонт менен, мындай зонт менен неме салдырам. Неме салабыз ашказанына. Зонт салабыз. Ошо менен дарылайсыз. Оокат беребиз балам. Блендер менен өткөзүп турупчу. Бүгүн свет жок да, кандай? Бүгүн свет жок да, аябай кыйналдым, аябай ыйладым. Бул ачык болгондо тамакты ичпедим. Свет кээде көп өчөт светчи бизде. Биз ушул тотап эле өчүрө беришет светтичи. Свет жок болсо биздин шорубуз ачыкка. Эч ким түшүнбөйт да. Мен эле ыйлайм, свет жок, эмне кылам депчи. Свет жок, иче албайт балам. Алланын мээрибегесин эмне кылышым билбейм. Кээде түндөсү такыр уктабай албайм. Эртең менен зооруп отурам. Мусор төгө албайм. Убактым жок. Кыздарым бар эми, кыздар бирөөнүн мүлөсү да. Кайра эле ушу жардам бергиле десем, иманым чыдабайт ага. Карашкыла деп. Звонить этип, жок нерсем алып келгиле десем, алып келип берип атышат кыздар. Болду. Күтүн тазалайм балам, туруп тур. Көчөгө атышып кетти. Ошондой окшойт жагы. Сий болот дегенде. Азыр. Эмне үтүктөш керек эле, үтүк неме жок, свет жок, үтүктөй албай аттым эле да. Кийимдеримби? Кечке күттүм да, Кудайдын немесин күткөндөй күттүм да. Жалдырап ыйлайм, Кудай свет качан күйөт депчи. Азыр күйгүзөбүз, 5-те күйгүзөбүз, мынча күйгүзөбүз, албап эле ошентип. Баягы Акаевдин убагындагыдай эле болуп калды. Кышы менен свет өчүп, жок шылтоонун таап атышат. Шарт эле өчүрүп коет, ремонт барбы жокпу билбейм, өчүрүп коет. Анан палан жерде мынаяка быйяпты, мынан жерде мындай болуяпты деп эле өчүрүп коюшат светти. Кайда дейсиң ушуну? Эже, балаңыздын диагнозу кандай экен? Гентингона дешти. Бирок гентин последний время гентингона деген жок азыр. Гентингонадан башка дейт. Азыр Кочкортодо Темирбаев Абылай деген киши бар экен. Ошол киши 2019 көргөн да. Бул ангинадан кеткен осложнение, каттуу нефть жыйрылып калган дейт, коркупчу. Атасы өлгөндө жалгыз экен да. Жаны чыккандачы. Анан баягы ваннага кан кусуптур да. Кусса ваннада суу бар экен, үстүнө кусаң ваннага толуп кетиптир кан. Ошондон чыгып эле жыгылыптыр да. Ошол менен эле анан бат тамагым деп калды. Анан эле ушул ооруп калды да. Аста акырын жүрүп басканда кыйналып. Мына памперси бар экен эже. Кээде ыйлайм ушул отуруп алып. Сөөгүлө болуп калыптыр го немеси. Сөөгүлө болуп калыптыр деген денеси. Аябай артап кетти балам. Оокат иче албайм, ичире албай атам да. Ичирейин десең эле бир шултоо табылат да. Зонт чыгып кетет. Зонтто жок, докторду заказ кылабыз. Ал Аравандан келиш керек. Эже ишим бар эле, реанимациядан эже мындай элем деп ал да келбейт. Иш көп да, действительно иш убакта звонить кылабыз. Мен мынча больноюм бар деп эптеп суранып келет. Ага да рахмат, бирок ыраазымын. Любой убак таштабайт, келет. Карап атат келипчи. Реанимациядагы врач. Балаңыз мурун кандай болчу, ушуну айтып бериңчи. Балам басып эле жүрчү, ошо кичине калдаңдап калганда
Анан ушу катуу корккон экен да. Негизи буларда генетический болезнь бар дейт. Бирок белгилер башка кайнелерим ооруган мындай болгон эмес. Алар деле айран калып атат. Оокатты жөн эле ичип, басып эле жүрүшүп, мындай болуп эле жүрүшкөн дейт. Анан кийин ошентип жүрүшүп эле жашап, бирөө 90го чыкты, бирөө 80ге чыгып өттү. Жашынакай эле жүрүштү. Мындай болгон эмес да. Бул катуу чочуган дейт го. Лечение кылса болобу экен эже? Лечение ошо Темирбаев кылып атат немени только мемелерди жиберип атат. Жана организмден айдап чыга турган жанагылардычы дарыларды. Зыяндуу нерселерди чыгара турган. Өткөндө нейрофит деген дагы бир дары берди, ошону берсем, чото анча жакпады. Анан калган дарылар ошо иммунитетин ичкенден кийин жакшы. Кыйла жакшы болуп калды. Эми ошол кишиге өзүм апара албайм да. Ал киши деген немеге кетип калат экен. Консилиумдаргачы. Казакстанга, немеге Бишкекке. Кочкортодо карыган киши. Кочкордо калып. Невропатолог. Апара албай атам, потому что дорогада муну зонт менен жүрүшкө мүмкүн эмес экен. Негизи Оштогу врачтар карай алабы? Жок, Оштогу врачтарым бүттү уже. Мен бардым, алып келип эле келип туруп эле баланын башын асылып атышат. Снотворный, психотропный депчи. Андан эч кандай пайда жок, наоборот, хуже кылып чыгады. Бир да башым кеч эмес. Ушулардын психотропный дарыларынан кийин балам ушинтип калды. Апарбай эле койбоппун. Хуже кылып койду. Адамды жөн эле өлтүрүп коет экен буларчы. Вообще хуже кылып койду баламдычы. Врачтар Бөркө мына Темирбаев деген киши деген только витаминге салып атат. Айланайын. 2019 айткан, мен муну укпай койдум эле. Кичине берип болуптур, эми жакшы болуп калар ушул ойдон деп бир сир алып алып жакшы болуп калганбыз. Кийин өткөндө ошо баса албай калгандан кийин көрсөттүм. Видео кылып. Мен айтпадым беле ушундай болушун билгенмин деп. Азыр дагы консультациясын айтып берип атат. Дарыларын акча жиберип атам, өзү алып берип мага акча төлөбө деди ал кишичи. Төлөбө кызым. Сен жаныңды кыйнаба, төлөбө. Еще как лечение долго болот, муну өтүштүрүп бергенсиңер деди. Убагында алып келбей деди. Лечение эте турган ушул жерде эле болуп атат. Ал кишини алып келиш керек болуп атат биякачы. Муну не состояние апаргангачы. Укол сая турган жерде эле калбай калды балам. Арбак кылып гана колума салып беришти. Обул больницада жаттыбы? Жок, бул больницага барсак, бул деген кенттин көөнү, анын ашказанын тешип, гастрофрома бир баракат салып коюш керек деп койду. Башка эчтеке кылган жок. Эч кимиси караганда жок бул больницадачы. Эже балаңызды лечение кылганга мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк бар, неме лечитсек болот, время керек деп мага Темирбаев ошентип айтты. Мүмкүнчүлүккө акча дейсиңби? Акча табам да. Болбосо үйдү сатып, талаада жашасам деле балам аман болсо болду, жакшы болуп калса болду. Бирөөнүн бир сарайында жашасам деле балам жакшы болуп калса болду. Мейли балам үчүн бардык нерсени жасайм балам. Эчтеке эмес, балам эле жакшы болуп калса болду. Ошол Темирбаев деген врач айыптыр берем, карайм деп атат. Ошентип атат. Ал 2019 бери айтат. 2019 коронавирус болуп, мен бара албай калдым. 2020 өзүм да коронавирус катуу ооруп калдым. Россияга барып иштеп калыпчы. Өзүм как раз жана немеде болчумун. Onu aynet жаап койгулачы, Исхак. Эмир. Мен жаап коем эже. Коронавирус болуп калды го балам. Ошондо мен катуу ооруп калдым, ошол жакта жүрмүш. Катуу ооруп калды. Сиз Россияда иштедиңизби жагындай? Россияда иштеп атам. Өзүм жуктуруп алдым да, полный доляны өпкөнү алдырып койдум. Анан үйдө карашты врачтарчы өздөрү. Мен баягы өзүм медик үчүн карады. Карашы. Өзүңүз врачсызбы? Эмне болуп иштегенсиз? Жок, мен медсестра эле болуп иштегем. Медсестрада болуп, анан роддомдо да иштедиңизби? Фельдшерский иштесе болот да, акушерский дагы. Фельдшерский вообще бүткөн. Бирок ошол жумушуңузду дагы иштегендигиңизге өзүңүздү күнөөлөйсүз, Күнөөлөйм, себеби дегени мен аборт иштегем. Ошо абортто бекер кылган экен, мен билген эмес экен да, жаш экенмин анда убактачы. Акча кылат десе, акча болот экен деп. Булар да кичинекей болчу. Акча болот экен деп ошону иштегептирмин да. Анан кийин анан немеге калдым. Кийин гинекологияда иштеп жүрдүм, роддом жабылгандан кийин. Ошондо да кичине иштеп калдым да. Кийин оказывается бул болбойт экен алчы. Арам экен да аны. Куранды карап отурсам, бүтүн наказание берет экен, Алла Таалам белгисиз наказание берет экен. Арамдын түбү баары арам болот экен да.
мына мен азыр алып атам да өзүмдүн немемдичи. Мындан да хуже кылып коет. Алла таалам күнү уйку бербейт, түнү уйку бербейт. Эч жака чыга албайм, даже туалетке бара албайм. Балам ыйлап турат. Бала деген эң жакын жаныңан жаралган неме экен да. Ошон үчүн эч арамга барбагыла дейм да, балам. Арамдан оокат ичпегиле. Бирөөнүн акчасын адал карап туруп жегиле. Ачка болсоң да бирөөнүн лишний акчасын албаш керек. Эч качан болбойт. Арам. Пешене териңден гана жеш керек. Арам баары бир, арамдын түбү баары бир адам болбойт экен. Мен ушул аборт иштеп коюпмун да. Акчасын алып. Эми ойлонсом ошол мени удар кылып атыптыр да, аябайчы. Ушинтип өкүнөм да. Арам жактарда иштеп, бирөөнүн неме кылган эч качан болбойт экен. Эми алар өздөрү күнөөлүү, бирок ошого мен иштебешим керек эле да. Ошол акчаларды балага жедирбеш керек эле да, балдаргачы. Балаңыз азыр 39 жашта, Ооба. 39 жашта үйлөнгөн эмеспи? Жок, ушу үйлөнөм деп атып ооруп калды да. Бирок 1 жылдан бери төшөктө жатып калды. Ага чейин жөн эле жүргөн да. Жок, басып үйгө кирип чыгып, эшикке кирип чыктырып, өзүм ошентип эле басып жүрчү да. После коронавируса негедир жыгылды да, катуу жыгылды. Андан бери 5 жыл болуптур да. Бир жылдан кийин Пенсия алабы же? ошо 5000 алат пенсия. 5500 сом алат. Анан поликлиникадагылар аябай кыйнап атат биздичи. Келип, анализдерин алып, больной бар эле деп кабар алып, бат-бат эмне болуп атасыңар, кандай деп, жок дегенде бир эки жолу келип, жумасына бир жолу же бир айда бир жолу келип сурап койсо болот. Жок, алар сурабайт деле, карабайт деле, бирок жакшы адамдар. Иштей деле жок, сен өзүң медиксиң. Мен өзүм нучта медик. Мен ушундай стрессте болуп туруп, өзүм балама медикмин деп эле даяр кылып баардыгын жасай албайм да. Балага кичине операция берип, поддерживающий нерселерди жасатып, алар деген все таки врачтар көп. Аерде көп адамдар иштейт, ошого жараша өкмөттөн акча алат, поликлиникадан туурабы? Буларда контроль жок да, карабайт да. Өткөндө жалдырап жүрүп алып келдирдим. Келгилечи, канын алып бергилечи, баланын каны азайып кетат. Келип капать этип, onun эмне болуп атат, капенса көрөлү, канын көрөлү, давлениясын көрөлү, жок. Болмойт да, ой, жок кылыңдар ошондон ары. Ой, уже тойгоз берди деп коюп бирдеке десеңчи. Мен антпай эле жанымды үрөп иштегем. Ошо роддомдо кичинекей балдарды күнү түнү уктабай, мына Мырзакиде да иштегемин мен. Канчалаган 30-20 баланы кучактап жатчумун, свет күйбөй калгандарчы. 88-жылы, 89-жылдары. Жаш балдарды карап иштегем роддомдочу. Энелерине бербейт түндөсү. Свет жок, шамды жагып алып өзүм карап иштегем. Кудай ошол жагынан да, Кудай мен күнөөлөрүмдү кечирсин деп. Себеби жалаң наристелер болчу. 90-жылкы наристелер мен баккам. 94, 96, 2001ге чейин мен өзүм ошо балдарды төрөтүп, өзүм ошо детскийлерди карап баарын кылат элем. Анан с одной стороны ошибка ошо аборт болуп калды да. Сизге азыр жардам бере турган бирөө барбы же? Жок, эч ким жок жардам бере турган. Азыр кыздарым бар, мен кыздарга неме кылбайм. Өзүнүн семьясы менен жашасын, кереги жок алардын жардамы мага. Алла берсин баарыбызга. Мен бир туугандарым жок, действительно. Бирөө бар, балам инсульт болуп Москвада. Эжем бар, эжем балдары өзү менен өздөрү, кызы ал өзү дагы 70тен ашып калды, кемпир. Ал келбейт деле. Аман болсун, анын жардам бер дешим бирөөнүн кыйын да, ар кимдин өзүнүн оокаты бар. Ооба, эки бала, эки кызыңыз бар экен, 3 балаңыз. Бир балам бар. Ооба, эки кыз, бир бала экен да. Балаңыздын аты ким? Азамат. Балаңыздын операциясына канча акча керек экен, Турциядан лечение кылса болот экен, кандай болот эже? Турктөр басса деди да. Басса лечение кылабыз деди. Басып жүргөн да андачы. Алар макул болушкан. Алар видео вызов кылып көрүп аткан баланычы. Анан эми бир күн эле катуу температура болуп калды. Анан мен температураны көрсөтөйүн деп доктурга апара калсам эле анан булар антип көбөйүп кетти да орусучу. Врачтарга апаргандан кийин. Алар карасыз, карабай эле калышты да. Эч кандай жардам бере алышкан жок. Антибиотик сая берди. 4 миллион акча керек деген. 4 миллион акча керек деген, ошо боюнча $40,000. Дайын жок. Ошодон анан кийин дагы көрсөтсөк, пус поправляется деди, пус ходит, бассын. Анан биз операция жасасак болот, бул башта деди. Генетикону башта деди. Муну ушундай больнойлорду көрсөттү. Тамак ичкенден, бутунан баса албай калышат. Негизи алар басып эле жүрүшөт экен. Анан эмнегедир бул баса албай калды, кайсы жерден бир жерден нарушение кылыптыр деди. Врачтарды.
эже муну эме түндө уктайбы? А? Бул балаңыз түндө уктайбы? Түндө уктай албайт атат азыр. Түндө уктай албайт. Түнү менен өзүңүз карап чыгып атасызбы? Ооба. Жыгылып каламбы деп коркуп атам, инсультка болуп каламбы деп. Корком, мен Алладан сурайм, аябай. Алла, мен неме инсульт болуп калбай эле, калабай эле, мен бирөө жайым болгондо жардам бергенде чын уктап алсам деп. Анан кызым өткөндө келип карашып койду 2 күн, кичинекей кызым. Бир да уктабадым, мама жатып алың дейт. Эми айттым, балам, сен да окатың кыл. Ал да бирөөнүн баласы дей. Ал да бирөөнүн немеси. Сен кадей эле келе берсең, тигинтей кыла берсең болбойт эми, бизге Кудай жардам берсин. Уят ушунча жиберип, сен ушундай кылып шартыңа көнүп аткан ушу рахмат кайны журтуңа дагы депчи. Кайны журтта жакшы адамдар действительно түшүнүп. Азыр канча килограмм болуп калды эми балаңыз? Билбейм, мен өзүм көтөрүп атам го. Өзүңүз көтөрүп? Ооба. Мурун канча килограмм эле? Кандай болчу? Мурда 75-80 килограмм болчу. Болду, төтөсү ачы неме болуп кетти. Алмаштырып. Болду, мен тартпай турайын анда. Памперсин алмаштырып алыңыз, Памперсин кийгизип алдыңыз эже, Ушинтип өзүңүз карайт турбайсызбы эже? Ооба, ушинтип карайм. Мына шкафты кирейин. Беда одна не ходит да, балам. Бул байкебиздин акыл эси жайында экен, Салам деп коюңузчу. Колдон, колуңузду мындай булгалап коюңуз, мындай салам. Акыл эси жайында баардыгын билет экен. Классташтары кабар алып турат экен, кошуналары кабар алып турат экен. Баардыгы менен саламдашып, классташтарын көргөндө кадимкидей ыйлап. Классташтары да мектепте жакшы окуган, өзүн таза алып жүргөн, тың жакшы жигит эле деп абдан нааразы болуп, кайгырып, келип кабар алып турушат экен. Негизи бул эже коомчулукка чыгууну деле өзү каалаган жок. 5 жылдан бери баласынын оорушу менен өзү эле үйдө карап эч жака чыкпайт экен. Азыр мырзанын абалы начарлап, аябай арыктап кеттир. Мурун 75-80 килограммда жүрсө, азыр учурда бир 40 килограммдай эле болуп калган да. 35-40 килограммдай эле. Апасы өзү көтөрүп, нары бери жылдырып, массаж кылып, азыр учурда жаш баланы кандай караса, ошондой эле карап жатат экен. Эже, мен жыйынтыктай берейин, анда сиздердин эм-банкыңыздарды болсо, мен эме кылып коеюн, экранга жазып коеюн. Эже менен түз байланышып, кимде ким жардам берем дей турган болсо, ушул балага жардам берсеңиздер болот. Мына мен канча кайрымдуулук иштерде жүрөмүн, бирок мындай үй бүлөнү биринчи жолу көрүп жатам. Өтө кыйналган. Ошо ооруну караштын өзү кыйын да. Болду, эле балам. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, экранын астына телефон номерин, эм-банкын жазып койдум. Ушул балага жардамдашып, колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздер. Мына чындап эле чыныгы муктаждарды элдер издейт да. Чыныгы муктаж деп мен ушул үй бүлөнү айтат элем. Неме да? Булар эми өзү коомчулукка деле чыккысы келбеди бул эже. Эми Кудай жардам берсин. Бирөөгө эч качан мындай жок деп неме кылбаш керек да. Бирөөдөн сурамаш керек да өзүчү. Куранда ушинтип жазылат. Эч качан бирөөдөн суранбагыла депчи. Алладан сурангыла деп. Анан эми баягы кошуна кулуңдор, тааныштамала, сага деген ушинте бересиң, жашырып, ушундай кылба, кыйналып атасың деп эле ошолор берип атышат да. Ошондо мага дагы кошуналарыңыз бир эже 1000 сом которуп ийиптир. Жогиреңе ушул барып койчу деп, эми тыйыныңызды жөн коюң десем болбой, өзү кайрымдуулук кылып барып чалдырып берчи деп сиздерди айтыптыр. Анан келдим да. Ошо кандай үй бүлө экен, барайын деп келсем, чындап эле жардамга муктаж, аябай кыйналган үй бүлө экенсиздер. Эми Кудай өзү жардам берсин. Алла жардам берсин. Кудай өзү жардам берсин. Алла жардам берип жакшы болуп калса балам болду эле. Ар нерсени ойлойт десең да. Сиз өзүңүз канча жаштасыз эже? Мен 64-мүн да. Ошондо 60-тан ашып калдым, 62-ге чыгып калдым. Мына кыз үй турган үй дагы кызымдыкы да.
Ал эки класс тиякта, эки класс биякта болуп атпайбы. Эгерде биз квартирага чыгып кетсекпи дейм да, кээдечи балам мененчи. Потому что эки бала деген алар кеңири ойногусу келет да, үйдө кичике го. Буга кыйкырат, тигиндей кылат, аябай кыйналып кетет да. Өзүңүздүн үйүңүз жокпу? Өзүмдүкү жок, экөөбүздүкү жок үйүбүз. Анан мен неме деп айтмакмын да? Мага эң эле немеси эмне, ипотекага эле үй кылып берсе, балам экөөбүздүн пенсиябызды салыштырса кандай болор эле? Мүмкүн кыздарым Альбинам деле иштеп атат го, жардам берет эле депчи. Бир комната болсо дагы ипотекага Ипотекага өзүбүздүн балам экөөбүзгө үй болсо болот эле. Кыйналып кеттик да. Себеби жаш баладан тыя албайт экенсиң да, бала эмес, бала экен да баары бирчи. Тигиндей кыл, мындай кыл дейм, болушпайт. Кыйкырбагыла, буга болбойт дейм. Болбосо кыйкырганга врачтар покой дейт. тынчтык керек дейт экен да. Анан катуу кыйкырганда уктай албай калат, укшай. Ошол сиз азыр эң негизги муктаждыгыңыз эмне эже? Ушу квартирага тынч эле тихо бир квартирага чыгып алсамбы дейм. Десем, кантип төлөйм аны мен? Төлөй албайм да. Квартирага бул экөөбүз да албайт делем. Больнойду эч ким квартирага киргизбейт квартираны кылчы. Анан билбей калдым кандай. Что покой керек да бизге, тынчтык керек. Тиги кызды өзүм балдары менен же болбосо мындай деп айтам. Эгер ипотека кылса, муну үйдүн сатып туруп ушу акчасын кошуп туруп эле тиги чоңураак кылып комната кылсак, үй кылсак болот. Ушуну берише алабы экен биз ипотекага дедим эле да. Кызым иштеп атат, анан ушу үйгө первоначальный взносуна деле кошойлук. Ушу комнатаны чоңойтуп туруп, ушундай алып берише алабы экен жардамга. Балага тынчтык керек, мен бир комнатасын отдельный чоң кылып алам да өзүм баксам. Тигинин комнаталары отдельный болсо дедим эле да. Эми буну Ош шаардык медиасы карап чечим чыгара турган ошолор экен да. Сиз Мен аяка бара албайм да, балам. Мен айтып атам го, мен убактым эчтекеге жок. Азыр көрдүңүзбү, туалетке зорго кирдим. Балким бул видеону көрүп Ош шаардык медиасынын эми азыр жолдор оңдолуп, шаарыбыз сонун болуп өзгөрүлүп атат. Балким видеоңуздарды көрүп кала турган болсо, сизге жардам береттер. Соцзащита барго? Видеоңуздарды мен жөнөтүп коеюн, алар да бир көрсүн. Жардам берип турабы негизи? Жок, эчтеке. Мына курортный санаторный курортный лечениясы болуш керек, 1 жылда бир деген. Ага барыш керекпи, эмне кылыш керек билбейм. Анан мен вот так говоря, бул неме коляскага деле мындай отурса дейм да. Потому что жата берип, мынтип отургум келет дегендей кылат да. Коляскага отурабы? Отурат да, мен мынтип колумду отургузам да. Коляска барбы бирок? Коляска жок да. Коляскам жок да. Анан мен айттым, колясканы пенсиям тийип атат, кызым акчасы болуп атат. Ошондон эле коляска ала берелик десем, кыздарым убактысы болуп атат да, кызымынчы. Тияка бияка дебишти. Эми коляскага отургуш керек экен да. Кичине отургузсам, аркаларда полич болбойт да, кыйналат, азыр ыйлап атат. Отурсам депчи. Отурсам деп. Отургузуп көрүңүчү кичине. Кел косуп. Ушу отургусу келет да. Болду. Алла жардам берсин, балам. Ыйлаба. Азыр токто. Кечке жата берип дагы бели ооруйт да. Бели айтасың, аркалары жанаңдап кетет да. Оюлбадыбы? Азырынча Кудай сактасын, мен өзүм карап атам. Балам. Массаж кылам, ушинтип чарчап калам да, аябай чарчап калам. Кээде ушинтем бирөөнү баап деле алсам болмок экен депчи. Ушинтип отургусу келет экен, Отургусу келет ушинтип. Отургузуп койсо кичине жинденбей калды. Жинденбей калат. Ушу мен турам деп атат да. Коляска керек экен, же срочно. Өткөндө сулук болчу, тиги кишинин дарыларынан кийин. Ал киши айтат, ал уже должен өзү самостоятельно отуруш керек азыр деп. Уже көрүп атат да ал кишичи. Мен алам усиление леченияга дейт. Бирок бала кишини семириш керек дейт. Мен уколдорду жасаганды көтөрө албайт дейт. Мен ошон үчүн муну оживление кылып организмди тазалаш керек дейт. Муну башка дарылар менен неме кылып таштаганда атпайбы, организм уланып калган депчи. Бул 48 жылдык стажы бар киши да. Вообще кыйын киши. Эми кичине эт алдырыңыз анда. Ооба. Мен эт алдырганга жардам кылам да. Өзүм оокатын убагында берип. Сууну кандай ичет? Сууну деле кадимкидей ушу менен ичет турба менен. Ооба да, балам. Азыр турбасы тешилип калыптыр. Бул жери. Эртең суун чакырып дагы салдырыш. Ал киши турба өпкөгө түз байланышкандай, ашказанга ашказанга деген.
Putarım uşalayım. Onda putarım. Mындай кылабыз putarım. Басып жүргөн бала да эми бул. Ооба басып жүргөн балада.